Buradan пайдаланып сізде Қырғыз еліне, Қырғыз мамлекетіне іш сапар менен келіп кетүүңүздү чакырамын. Сиздин ал келіп кетүүңүз биздин эки өлкөнүн ортосун мындан ары дагы бийик деңгээлге жеткирүүгө. Президент Садыр Жапаров менен Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахьянын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда биргелешкен холдингдик компания түзүү боюнча эки тараптуу макулдашууга кол коюлду. Абу-Даби өнүктүрүү фонду менен 1 миллиард 200 миллион АКШ долларына чейинки ар кандай коммерциялык өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууга багытталган уставтык капиталы 100 миллион АКШ доллары болгон. Биргелешкен холдингдик компания уюштуруу боюнча өнөктөштүк мамиле жана расмий келишимдер түзүлдү. Финансылык ресурстар менен кирүүдөн тышкары Эмират тарап бизнес компетенттүүлүгү жагынан камсыз кылат. Компания жетекчилиги Эмираттардын мыкты ишкерлик тажрыйбаларын колдонуу аркылуу корпоративдик башкаруу принциптеринде иш алып барат. Долбоорлорду иштеп чыгууга жана башкарууга жогорку деңгээлдеги чет элдик менеджерлер тартылат. Каражат транспорттук логистикалык хабтар, IT инновациялары, энергетика тармактары жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча ири долбоорлорду ишке ашырууга, жаңы форматтагы биргелешкен эс алуу аймактарын жана жаңы шаарларды түзүүгө, ошондой эле башка өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалары күтүлүүдө.